Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер жана эл билсиндин көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Сиздер менен көптөн бери көрүшпөй калдык. Кудайым буйруса эми технический көйгөйлөрүбүздү чечип дагы съемкага кайтабыз жакын арада. Бүгүн айтайын дегеним бул маселе эмес, бул маселе Кыргызстанда акыркы күндөрдө аябай талкууга түшкөн бул өлүм жазасы. Өлүм жазасын киргизели, ошону мыйзам катары кабыл алалы деген адамдарды көрүп атабыз. Экинчи тарапта болсо бул мыйзам иштебейт же адилетсиз иштеп калат деген кишилерди дагы көрүп жатабыз. Ошол нерсеге өз пикиримди мындайынча айтканда, элдин арасында жүрүп, судебный система же болбосо ушундай ички иштер кызматкерлери арасында болуп жаткан жагдайларды көп жактан көргөн киши катары мен дагы өз пикиримди айтайын дедим да. Кыргыз Республикасы 98 жылда, 1998 жылда өлүм жазасынан качуу протоколуна кирген. Өлүм жазасына киргизишибиз үчүн биз биринчи ал протоколдон чыгышыбыз керек деп эсептейм. Экинчиден, мейли өлүм жазасы же болбосо ошондой жаш балдарга ыдык көргөзгөн же аялдарга зомбулук кылган дагы башка бир категориялардагы кишилерге өлүм жазасына киргизүү адамдардын эмоция жагынан алып караганда бул адамдарга жагат, аябай жагат. Бул зөкүрлөрдү өлтүрүш керек, жок кылыш керек, буларды өлүм жазасы менен ушундай жазалаш керек деген эмоциялар карапайым элге жагат. Негизинен алып карай турган болсок, өмүр бою эркинен ажыратуу бул өлүм жазасынан дагы катуу жаза болуп саналат да. Анткени өлүм жазасына тартылган киши бир канча мүнөттөр же болбосо бир канча кыска убакыттын ичинде кыйынчылык тартып, анан өлүп калат. Бирок өмүр бою эркинен ажыратылган киши, билесиңерби, бул сабыр. Адамдын сабырын сынайт. Бул киши өмүрү качан бүтөрүнү билбейт. 20-25 жыл, 30-35 жыл, андан дагы көп отурушу мүмкүн. Бул аябай чоң жаза болуп саналат негизинен. Өлүм жазасына кайта турган болсок, бир нерселерди биз эске алышыбыз керек. Эгерде өлүм жазасы мыйзамы кабыл алына турган болсо, бир канча жагдайларды түздөшүбүз керек, реформалашыбыз керек. Реформа маселесине келе турган болсок, бул менин субъектив оюм. Албетте бул мыйзам кабыл алуучу же болбосо аларды көзөмөлгө ала турган кишилер дагы болсо бул нерсени талкуулайт деп ойлойм. Биринчи реформа бул эмне десе, бул ички иштер, мындайча айтканда милиция системасындагы бир канча нерселерди реформалашыбыз керек. Бизге калыс тергөө керек, же болбосо ошондой иштин квалификациясы, мындайча айтканда статьяны коюп аткан кишилер калыстык кылышы керек, бай кедей деп бөлүнүп калбашы керек бул нерсе, же болбосо ал кишиге коюлуп аткан статья под сценарий болбошу керек. Под сценарий дегенде мындай жасалма иштер болбошу керек. Ал иштин статьясы күнөөкөргө коюлгандан кийин чынында бул адилеттүү коюлдубу деген бир канча комиссиялардан өтүшү керек деп ойлойм да мен дагы. Андан кийинки реформа бул судебный реформа. Судебный реформа кандай? Биз өлүм жазасына ишке ашырышыбыз үчүн бизге адилеттүү болгондо дагы аябай адилеттүү судьялар керек да. Эч кандай кызыкчылыкка тартпай турган, эч кимге болушпай турган, өзүнүн жеке кызыкчылыгын ортого салбай турган, мындайча айтканда карапайым эл тили менен айтканда Кудайдан жана акыреттен корккон судьялар керек бизге. Бизге адамдардан эмес, же болбосо эртеңки мындай карьерасын ойлогон судьялар эмес. Бизге ошондой эртең мен дагы өлсөм акыреттин күнүндө Кудайдын астында жооп берем. Мен ар намысым менен иштешим керек. Мен чыгарып аткан чечим бүгүн бир адамдын тагдыры, ал адамдын өмүрү деген сезимтал, мындай сезимдер менен жана мыйзамды өз ордунда иштеткенди билген калыс судьялар керек. Азыркы учурда судебный системабыз бул нерсеге канчалык деңгээлде даяр мен билбейм. Анткени элдин арасында сөз жүрөт. Канчалаган судьяларга наразы болуп жүргөн элдерди биз көрүп жатабыз. Ал өлүм жазасы маселесинде эмес, жөн гана административный же болбосо ошондой үй жеке жарандык маселелер.
арасында дагы судьяларга бир канча жолу нааразы же болбосо өзүбүздүн мындайча айтканда серепчилердин арасында дагы паланча судья паланча сумма менен кармалды же болбосо бул ишти туура эмес кылганы үчүн судебный комиссия бул судьяны жоопкерчиликке тартты деген маселелерди биз байбамай угуп келебиз да. Эми кийинки этапка өтө турган болсок, өлүм жазасы кабыл алынды деп элестетели эми. Эми ал кандай иштейт? Аны дагы өзүнүн эксперттери бар. Ал кандай системада иштешин албетте эксперттер айтат. Мен болгону ошондой өлүм жазасы кабыл алынгандан кийинки мындайча айтканда эксперимент дейбиз го, сыноо эрежесинде бир сунуш айтайын деп атам. Эгерде өлүм жазасын биз мыйзамын кабыл ала турган болсок, урматтуу ошол мыйзамды кабыл ала турган жана аны көзөмөлгө ала турган кишилер, биз сыноо эрежесин ошол туура эмес чечим кабыл алган судьялар деңгээлинде кылып көрсөк болбойбу? Мисалы, албетте мындай бирөөнүн үйүн бирөөгө туура эмес бөлүштүрүп койгон судьялар жөнүндө сүйлөбөй атам. Кээ бир адамдар балким адилетсиздик менен өмүр бою эркинен ажырап кетип калган болушу мүмкүн да. Ошондой чечимдерди, адилетсиз чечимдерди, адамгерчиликке жатпаган чечимдерди, мыйзамга дал келбеген чечимдерди кабыл алган судьяларды өлүм жазасына тартып көрбөйлүбү биринчи? Айтканым, ошондой судьяларды биз өлүм жазасына тарта турган болсок, андан кийинки судьялар дагы туура эмес чечим кабыл ала турган болсом, мен дагы өлүм жазасына тартылып калышым мүмкүн деген ойдо дагы болсо адилеттүү иш алып барабы? Ошол бир эле учурда биз судебный системаны дагы реформалаганга жетишебизби деген ойдо айтып жатам. Албетте эми ким ага кандай ой пикир билдирет мен билбейм. Бул менин жеке сунушум. Анткени өлүм жазасы бул тамашалаша турган берен эмес. Бул сынап көрөлүчү, окшошпой калса анан четке кагып кое беребиз да деген дагы болбойт. Анткени мыйзамда ушундай бир эреже бар. Кабыл алынган мыйзам эч качан артка кайтпайт. Ошондуктан бул нерсени кабыл алуу аябай кыйын. Дагы бир нерсени айта кетейин, президентибиз бул нерсени демилгесин көтөргөн учурда мен дагы мындай бир аз ыраазы болдум да. Анткени бул өлүм жазасыны көтөргөнү үчүн ыраазы болгон жокмун. Ушундай окуяларга кайдыгер эмес президент, мындайча айтканда, жаш балдарыбыздын, аялдарыбыздын эртеңки келечеги үчүн кайдыгер эмес жетекчи биздин үстүбүздө турганынан бир аз ыраазы болдум. Анткени көп өлкөлөрдө карай турган болсок, көп өлкөлөрдүн жетекчилери аялдарына, жаш балдарынын келечегине аябай кайдыгер карашат. Албетте аларга формальный жооп берилет, болду, болгон, андан ары өтпөйт. Биздин жетекчи боло турган болсо, бул нерсеге мындай серьезный дейбиз го, ошондой серьезный системада карады. Бул нерсе мени аябай мындай кубандырды да. Ошондуктан өлүм жазасы кирсин, туура кирсин, кайсыл категориядагы кишилерге, аны дагы ачык чечимин чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Ал категорияны мен башында айткандай өзүнүн эксперттери, өзүнүн адистери бар. Албетте бул нерсени тактап чыгышат деп ойлойм. Бирок менин сунушум ошол бойдон. Эгерде өлүм жазасына киргизе турган болсок, келиңиздер ошол өлүм жазасына тарта турган системанын үстүндө сынап көрөбүз бул нерсени. Мисалы, подстава кылган милиция кызматкерлерине карата, же болбосо ошол жалган жала дейбиз го, жалган жалалар менен иштеген милиция кызматкерлери, ак иштебеген милиция кызматкерлери, албетте алардын дагы категориялары болот. Албетте бирөөнү сөгүп койгону үчүн аны өлүм жазасына тартканга болбойт. Мен айткандай башында, көп жыл мөөнөткө адам эркинен ажыралышына себеп болгон кишилердин үстүндө өлүм жазасын сынап көрбөйлүбү? Ошондо балким биз реформаны дагы кылабыз, мыйзам канчалык деңгээлде адилеттүү иштешин дагы көргөн киши катары болуп калабыз. Биз ал мыйзамды кабыл алып туруп эле жарандардын үстүндө эксперимент кыла турган болсок, анда биз судебный система менен ички иштер системасын түздөгөнгө канчалык деңгээлде эркибиз жетет, мен анысını билбейм. Ошондуктан мен сөзүмдүн токотор жерин айтканым,
эгерде өлүм жазасына кабыл ала турган болсок, келиңиздер ошол адилетсиз судьялар жана адилетсиз иштеген милиция кызматкерлеринин үстүндө бул нерсени эксперимент кылып көргүлө. Ошондо милиция кызматкерлери дагы ак иштегенге аракет кылып калат. Баарын айтпай атам. Эртең анан милиция кызматкерлери мага жазып жүрбөгүлө. Сен милиция кызматкерлерин ак иштебей атат деп айттың деп. Жок, кээ бир милиция кызматкерлерин айтып атам. Алар дагы милиция кызматкерлери тилекке каршы. Кээ бир судьялар жана кээ бир милиция кызматкерлери жөнүндө айттым. Ошолордун үстүндө сынасак, анан судьялардын кээ бирлери дагы адилеттүү болуп, мыйзамды сыйлап, Кудайдан коркуп иштейби деген үмүтүм гана болгону ушул. Урматтуу мекендештер, биздин каналдан алыс табагыла, Кудайым буйруса, ушундай элге пайдалуу көйгөйлөрдү ар дайым силерге жарыкка чыгарып келгенбиз. Будан ары дагы улантабыз бул нерселерди. Анан эл билсин долбоору токтоп калдыбы, Али Эргешев сен съемкага чыкпай калдыңбы деген кишилерге дагы айтарым, жок, эл билсин эч качан токтобойт. Анткени эл билсин бул элдик проект. Бул элдин проекти. Мен аны эч качан өзүмчө ачып, өзүмчө жабып кете албайм. Качан мага адамдар кайрылып чыккан учурда албетте мен сезимдерим менен ойлойм бул нерсени, ар бир тарабынан карап чыгам. Бирок кээде съемкага чыкканга мен мүмкүнчүлүгүм болбой калган жагдайлар болуп жатат. Ошондуктан туура түшүнгөнүңүздөр үчүн рахмат деп айтам. Биздин каналга катталып коюңуздар, сөзсүз эл билсин каналынан алыс табаңыздар. Буйруса жакынкы күндөрдө силерге жаңы чыгарылыштар менен чогуу кайтабыз. Дагы YouTube'дан көрүшкүнчө аман болуңуздар.